Кыргызстан мусулмандар дин башкармалыгынын жетекчиси муфтий Максатбек Токтомошев Аалымдар кеңешинин мүчөсү Чубак Жалилов боюнча кайрылуу таратты. Анда муфтий элди ынтымакка, улууларды урматтоого, кичүүлөрдү сыйлоого, аалымдарды кадырлоого чакырган. Муфтийдин билдирүүсүн өзгөртүүсүз беребиз. Урматтуу мусулман бир туугандар, кадырлуу кыргыз эли, эзелден элибиз данышмандарын сыйлап, кыйын учурларда бири-бирине жөлөк болуп, бир жакадан баш, бир жеңден кол чыгарып келишкен. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам өз хадисинде: "Ким улууларыбызды урматтабаса, кичүүлөрүбүздү сыйлабаса, аалымдарыбыздын акысын бербесе, бизден эмес" деп айткан. Андыктан урматтуу агайын туугандар, пайгамбарыбыздын осуятына ылайык улууларыбызды урматтап, кичүүлөрүбүздү сыйлап, аалымдарыбызды кадырлап барктай жүрөлү. Ал эми ислам дининде маалыматтын чынтөгүн билбей туруп сүйлөө, жалган айтуу жана кимдир бирөөнүн беделине шек келтирүү, аны акарат кылуу чоң күнөө болуп саналат. Албетте, ар бир инсан өзүнүн кылган иши үчүн Аллах Тааланын алдында суралып эсебин берет. Ыйык Кур'ан-ы Каримде белгилүү шарттар менен муктаждык болгон учурда көп үй бүлө күтүүгө уруксаат берилген. Ошондуктан биздин кадырлуу бүгүнкү күндө кыргыз журтчулугу үчүн диний жаатта кызмат кылып келе жаткан аалымыбыз, Аалымдар кеңешинин мүчөсү Чубак Ажы Жалилов жараткандын алдында эч кандай күнөөкөр болгон жок. Ал эми ал кишинин үй бүлөлүк маселесин тиешелүү органдар териштирип жатат. Андыктан бирөөнүн үй бүлөсүнө бүлүк салып, социалдык барактарга туура эмес, такталбаган маалыматтарды жазуудан этият бололу. Ар бир нерсе өз ордунда такталат, ага убакыт керек. Туура эмес пикир же көз караш айтып коюп, кийин өкүнүп калбайлы. Бул үчүн кыямат күнү чоң жоопкерчилик болорун эсибизден чыгарбайлы. Мусулман мусулмандын жардамында болушу керек. Мусулман адам башка мусулмандарга карата дайыма жакшы күмөндө болуусу шарт. Андыктан келиңиздер, жалпыбыз мамлекеттин бейпилдиги, элибиздин тынчтыгы, ынтымагы үчүн дуа кылып, өлкөбүздүн өнүгүшүнө салымыбызды кошолу. Бирөөнүн үй бүлөлүк маселесин талкуулабай мамлекетибизди гүлдөтүп, экономикабызды көтөрүүгө жардамыбызды берип, балдарыбызды билимдүү кылып тарбиялоого аракет кылалы. Ушактоо, бирөөнүн айыбын ачуу жана каралоо менен биз эч качан өсүп өнүкпөйбүз. Ар бирибиз мамлекет үчүн эмне кылдым деп өзүбүзгө өзүбүз суроо берелик. Урматтуу мусулман бир туугандар, келиңиздер, өзгөрүүнү өзүбүздөн баштап, келечегибиз үчүн сооптуу иштерди жасап, муктаж инсандарга жардам береле. Аллах Таала ар бирибизди жүрөгүбүзгө ыйман, түшүнүк жана адилеттүүлүктү берсин. Адашкан бир туугандарыбызга ыйман берсин, туура жолдон адаштырбасын.